урматтуу телекөрүүчүлөр, Борбордук телеканалда кайрадан биздин таңкы берүүбүз башталды. Бүгүнкү берүүбүз дагы өтө маанилүү. Биринчиден ала келгенде азыркы суук мезгил, кыш мезгил, чилде түшүп калды дегендей айта кетсек, бул ушул убакта көпчүлүгүбүз башынан алганда эле үйдү жылытыш үчүн от жагабыз. От жагыш үчүн кээ бириңиздердин ошол от жаккан печкаңыздар үйдүн ичинде, үйдүн сыртында, ар кимдики ар кайсыл жакта жайгашкан. Бирок ошону кандай туура колдонуш үчүн ÖKM кызматкерлери дагы сиздерге кеңеш берели деп келишкен. Бизге келген меймандарыбызды алдын ала тааныштырып өтсөм, ÖKMдин Чүй областы боюнча башкармалыгынын Москва району боюнча бөлүмүнүн өрт өчүрүүчү жана алдын ала бөлүмүнүн башчысы улук лейтенант Адилет Абасканов мырза. Ассаламу алейкум. ÖKMдин Чүй областы боюнча башкармалыгынын Панфилов району боюнча бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысы капитан Жыргалбек Азизов мырзалар келишкен. Саламатсызбы. Эми бизде бүгүнкү атайын чакыруубуздун себеби өзүңүздөр билип турасыздар. Бизде айтып өткөндөй эле азыр кыш мезгилинде от жаккан боюнча, андан сырткары жанакы тоого чейин барып эс алуу, сиздер эми баягы элибиздин жан сакчыларысыздар. Ушу кыш келген маалда ар кандай кырдаал болуп калат. Жаңы өсүп келаткан жаштарыбыз бар, мисалы үчүн ал жаштардын арасында дагы башка жактан келген жарандарыбыз бар. Ошолордун баардыгын тең сактап калыш үчүн тоого барып жанакындай ар кандай баллон тебип атышат, же болбосо дагы муз үстүндө ойноп жүрүп атышат дегендей. Азыр ушул кыш мезгилинде от жагуу боюнча да өрт коопсуздугу адамдардын өмүрүн жана мүлктөрүн сактап калууда кандай мааниге ээ экенин сүйлөшөлү. Кыш мезгилинде өрт чыгаруучу коркунучу кандайча өзгөрөт да? Ошол жөнүндө баштай берели. Кышында от жагуу көбөйөт кышында азыр. Кышында баардык үй бүлө, көпчүлүк үй бүлө, көбүнчө жанакы жер тамда жашагандар, бирөө газ колдонот, бирөө светти колдонот, көпчүлүгү от жагат. Ошо от жагуу боюнча баштайлы дагы. Отту мисалы үчүн эртең менен жагып, түнкү жатканга чейин, уктаганга чейин, жатар алдына чейин баягы от жагып атышпайбы, көмүрлөрдү толтуруп алып келип салышып, анан ал жакта ошол печканын ар кандай сапаты бар экен. Кээ бири жука темирден жасалып калат экен, кээ бири калың темирден, же болбосо кээ бири болсо кичине тур эмесирээк болуп калып, ис чыгууда пайдасы болуп атат. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиздер. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Байкебиз айткандай, кыш мезгили келет, атап сезон башталды. Действительно бияктан ушу от жагуу печкаларга көңүл бурушубуз керек. Себеби печканы атайын чыгарган профессионалдык жол менен чыгаргандар болот. Анан кустардык жасаган жолдор да болот да. Сапаты жаман десек болот го дейм. Ошон үчүн жанакы үйлөрдө баарыбыз эле жер тамда жашайбыз, этажда жашайбыз. Ушу жер тамда жашагандар от жагууда ушу печканын өзүн орноштурууда действительно профессионалдык жол менен орноттуруш керек. Кээ бирөө жанакы коршунасы сварщиктер алып келип эле жасатып коюшат. Ал жанагы дым акыбаты туура эмес болуп калат. Анын жактан да ийиси чыгып, ошол угарный газ менен эле адамдар өмүрүнөн ажырап калып атышат да. Ошон үчүн бул печканы орноттуруп атканда туура жол менен баардык техника безопасность менен орноттурганды сунуштайбыз. Анан кийин үйдө жагып атканда бул жер тамдагылар печке жагып аткандан көзөмөлсүз калтырбаш керек. Жагып баштагандан баштап бул от деген билесиз, кырсыктап кирип коет. Тилсиз жөө деп айтылат, жанына ошол от тандырып атканда баарыбыз эле жанакы бензин колдонуп коюшат, кээ бирөө керосин колдонуп коюшат. Тамызгангандай болбойт. От жалын башталгандан баштап көзөмөлгө калтырбастан еще жанагы горючий смазочный материал коюш, сажалка бензиндерди алыс коюшубуз керек. Жолотпошубуз керек ал помещениягачы. Квартирада жашагандар дагы бар, кээ бирөө машинесине деп дагы квартирасына алып коет, балконуна алып коет, андай иш туура эмес. Ошо дагы коллегам. Негизи кышындачы ушундай өрт көп чыгат да. Көп үйлөрдө болуп калат. Ошого сиздердин өзүңүздөрдүн даярдык кандай? Мен ошол суроого мен жооп берип коеюн.
Москва району боюнча статистиканы айтып кетейин. Жыл башынан баштап бул материалдык чыгым келтирилген 70 өрт кырсыгы катталды. Анын ичинен турак жайларда, турак секторунда бул 24 өрт кырсыгы чыгып келген себеби бул болсо именно могу азыр от жагуу эмеси күч албадыбы период. Ошондо катталып баштады. Бул болсо мештин тура эмес жана мордун тура эмес орнотулган кесебинен чыгып атат да. Андан тышкары биз жанагы үй жылытуучу приборлор кустарны өзлөрү эле оңдоп эле эптеп жылытканга ошондой күч алып атат да. Мисалы сапаттуу алышпайт ошо обогревательдерди. Жана розеткаларды оңдошпойт. Ошонун кесепетинен чыгып келип атат. Жанагы жогоруда менин кесиптешим айткандай, от жагуунда өзүнүн эрежелери бар. Бул болсо жанагы бизде айтып коет го, кыштын камын жайында көргүлө. Ошонун жайында мисалы кыш отопительный период башталаардын алдында бул жана mooрлорду, мештердин ичин баарын тазалап чыгыш керек да, көбөлөрдү тазалап, жанагы көмүрдүн да сапаттуусун алып, отун жанагы жагып баштаганда жыгач от менен жагып баштаган туура келет да. Жана жогоруда айтылып кетпедиби, жана ГСМ менен колдонуу бул дизельный майлар менен жана бензин менен колдонууга өтө тыюу салынат. Андан кийин бул тазаланбаган, бул иис урат да, тез жоо. Бизде катталып атат область боюнча. Андан кийин ошонун алдын алуу, биз өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан алдын алуу иштери бул турак жайларга, жерлерине чыгып, байма-бай биздин кызматкерлерибиз айтып берет, кандай колдонуш керек, кандай туура болот. Андан тышкары биз мектептерде жана бала бакчаларда өрт тактикалык машыгуулар жана окуулар жүргүзүлүп турат. Жана интернет булактарына биз ошондой буклеттер менен чыгарып, калкыбызга ушундай жарыялаганга аракеттер кылабыз. Андан тышкары бизде радиоузел бар. Радиолорго жана биздеги өзүбүздүн редакциябыз бар. Ошол жака басмаларга чыгарып турабыз. Ар бир бул өтө кооптуу мезгил, бул жана жайкы өрт коопсуздук, өрт кооптуу мезгил эсептелинет анан кышкы да. Жайында болсо көпчүлүгү жанакы ысыктан жана тала, эгин талаалары в основном күйөт да ошолор. Азыркы учурда в основном турак жайларда да бул жанагы жер тамдагыларда болот. Көпчүлүгү мештен, анан жанагы обогревательдерден, электр жылытуучулардан келип чыгат. Сиздер негизи жанакындай магазин, дүкөнчөлөр бар го. Ошолордон да өрт чыгып атпайбы? Өзүңүздөр ошол ÖKM кызматкерлери болгондугуна байланыштуу ошо жайында, кышында ошол отторду өчүрүүчү каражаттар бар го. Ооба. Ошолордун баардыгын тең колдонгула деп өзүңүздөр барып мындай текшерип карап турасыздарбы? Ооба, биздин министрликтин астында СПМ деген инспекторлор бар. Ошолор жерине плановый проверка кылып, жеке эле ошо дүкөндөр эмес, жанагы кафелерди, автозаправочный станцияларды, ошондой мекеме ишканаларды өздөрүнүн планын негизинде текшерип, биринчи өрт каражаттары барбы же жокпу наличиясын карап чыгышат. Негизи ошол көмүр азыр бизде дагы ошондой өзүңүздөр айткандай сапатына да караш керек деп атпайбы? Кээ бир көмүрлөрдө ошо өзүлөрү күйүп от чыгат экен да. Ошол көмүрдү кандай кылып сакташ керек? Ошондой мындай өрт чыгып кетпеш үчүн да. Ошо көмүрдөн газ чыгат дейт. Анын сакталышынын эрежеси, мисалы жайкысын ал күн мындай ачык жерге эле сактап коюшат да. Анткени биздин өз газ чыгат, андан тышкары ачык күн астында турса самовозгораниясы бар да, расмий тилде айтканда. Кышкысын болсо ачык эле коюп коюшат, каардын астында калат да. Ал да болбойт, ал деген печкага салганда жакшы күйбөйт миштен. Ошол себептен бир бастырмабы, үстүн бир кургак кырмаш керек да. Көмүрдү дагы жана ошондой эле жана жыгач отундарды. Көмүркана бар, жыйнаш керек. Атайын көмүркана. Ооба, казыркы убакта мынакей заманбап мештер жана умный печка деп коюшпайбы? Ошолорду орнотуп атат. Алар болсо в основном электр эмесин талап кылат да, энергиясын. Свет өчүп калганда анын ошол
сапаттуулугун жанагы именно адистер орнотулганын туура көрөбүз да. Дагы бул очок жанагы от жагуучу бөлмөнүн дагы азыркы учурда өзүнчө кылган оң да. Мурункундай жана контрамарка же болбосо жатаканын бөлмөсүнүн жанында эле салып койчу эмеспи? Аны тышка кылган эң жакшысы сунуштайбыз да биз. Негизи көпчүлүгү айылдарда да. Ошол кышында ар кандай, мисалы үчүн айыл жергесинде сөйөт өшүп калат экен. Ошолорго байланыштуу жана үйлөрүнүн ичине салып эле ошого эле тамагын да жасап, чайын да кайнатышып, ошону колдонушуп атпайбы? Бирок ал жактан жанакы кичинеден да болсо, мисалы үчүн иш чыгып турат дейт да. Аз-аздан. Бирок ошол иштин, ыштын адамга кандай зыяны бар? Зыяны өтө эле, бул ууланып калат да биринчиден. Билинбейт, бара бирок ууландырууга алып келет. Өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Ошол үчүн жана жогоруда айтып кетпедимби, ошол мештин жана мордун тазалап турган бул сөзсүз да, тазалап туруш керек. Андан тышкары жана кички балдарга печке жактырбаш керек жана үйдө жалгыз калтырбаш керек. Ошону биз дайыма сунуштап, дайыма айтып келебиз. Кесиптешим айткандай жанагы айылдагы тургундар эмес эле ошол шаар ичинде этажга жашаган, квартирада жашагандар көп бир ошибканы кылышат, кички балдарды таштап коюп, ошол эле газ плита колдонуп атышып, мусор төккөн чыгып кетишет дагы, эшикке замокто иштебей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жаш балдарды калтырып, газ иштеп аткан учурда ушу чоң кишилер, ата-энелери суранабыз, эшикке таштап кетпегиле, квартирага кички балдар таштап кетип калбагыла депчи. Кырсык билинбей ачмай эле да. Негизи отун менен эле бир гана отун менен күйгүзгөн жакшы болот. Жанакындай бензин же болбосо соляркаларды колдонбогула деп атпайсыздарбы? Мындай андан да жеңилирээк нерсе барбы? Отундан башка эмне колдонсо болот да? Мисалы үчүн чет мамлекетте дагы бир жөнөкөйдө бир кичинекей нерсени коюп таштап туруп эле күйгүзүп коюшат экен да. Ошонун атын дагы билбейт экенмин. Ошондойлор бизде барбы Кыргызстанда? Мен билишимче андайды билбейт экенмин жакшы, бирок биз илгеркеден бери жанагы жыгач отундан жана баягы тезектен жагып келген ошол эле оң жол болот деп ойлойм. Жанакы кийинкиси болсо, мисалы үчүн ошо жана чет мамлекеттен келген жарандарыбыз дагы, же болбосо айылдардан келип калган жарандарыбыз ушул тоого эс алганы барышат экен. Бул сизге тиешелүү болуп калат. Тоого барганда же болбосо азыр жанакындай мууздарды көлмөлөр бар да бизде. Анын баардыгы тең кыш келип, баардыгы тең тоңуп турган мезгили. Ооба. Ошол жакка барып эс алгандарга кандай кеңештерди бере аласыздар? Мынакей ошо Панфилов районунда, Кайынды шаарында ошо көлмөлөр, сиз айткандай көлмөлөр көп. Атайын орноштурулган эс алуу жай эмес, алар мындай дикий деп коебузбу? Кышында балдар муз тепкени болушат, балык кармаганы болушат, балык кармаачылар. Ошондо тыюу салынат да аякачы. Урмат ата-энелерден суранып кетери, кички балдарды кароосуз калтырбагыла. Муздун калыңдыгы негизи 10 сантиметрден калың болмойчу болбойт. Негизде тыюу салынат. Бирок ошол көзөмөлгө алып коюңуздар. Кышкы мезгилде жанакы жаш балдар муз тебебиз деп, ойнойбуз деп барат. Жөн жерден да кырсык кылып, сууга чөмүп кетишет да. Ошол жакка катуу көзөмөл салыш керек. Жанакы тоого барып эс алгандаргачы? Жана мен айтып коеюн ал боюнча, жана тоого чыгып эс алуулар көбүнчө эс алууга эмес, наоборот кырсыкка айланган күндөр болот. Бул эмнеден келип чыгат? Бул именно горнолыжный базаларга атайын ыңгайлашкан жерлерге барбай, жөн эле тоого барып, жанагы автомобильный баллондорду, камера деп коебуз, ошолорду үйлөтүп алып барып, муз тепкен учурлар катталып, ошол жерден жаракат алышат да көбүнчө жарандарыбыз. Ошолдан да биз чакырып кетет элек, именно ошондой инструктор бар, жана атайын ошону ыңгайлашкан жайга барып эс алууну сунуштайбыз. Жанакы ошол баллондор менен болбойт экен. Биздин ошо жаңы өсүп келаткан балдар, алар көпчүлүгү билбейт да. Элдин баардыгы тең эле тээп жүр, ошону тээп ойноп жүрсө эле алардын деле ойногусу келип көпчүлүгү. Анан биринчиден арзан жагына да качат, жанакындай айта келгендей элечи. Ошонун баардыгын тең болбойт экен. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, жаңы өсүп келаткан өспүрүм жаштар, ошол жактан да балдарды сакташ керек да.
Анын баардыгына негизи өзүңүздөр көз салып карап турасыздарбы? Ошол мисалы үчүн тоого баргандарга, эс алгандарга, жанакы муздун үстүнө чуркап барып, ошондой ыңгайлашкан жайларда негизи өздөрүнүн ошондой инструкторлор бар. Атайын жанагы куткаруучулар бар. Ошол жерден көрсөтүп, кайсы жер зонасы чыкканга болбойт тебе турган жерлер бар. негизи өрт өчүрүүчүлөр үчүн кышкы шартта иштөө кандай кыйынчылыктарды жаратат? Албетте жаратат. Бул деген аба ырайы, сөзсүз аба ырайда эметилет. Анткени деген биз өрт өчүрүүдө бул суу менен колдонобуз. Анан кийин жетүү өзү убагында жеткенге аракет кылабыз, бирок жолдо тайгак болот. Көп убакыт талап кылат жеткенче. Ушу көрөрмандарыбызга айтат элек, өрт кырсыгы катталып же бир кандай күбө болуп калсаңыздар 101 жана 112 номерине чалыңыздарды суранабыз. Так даректи жана аты жөнүңүздөрдү айтып берүүгө. Азыр ушу шаар ичинде мисалы үчүн ушул биздин унаа көбүрөөк болгондугуна байланыштуу жанакы тез жардам унааларын алдын жолун тосуп койгондорго кадимкидей чара көрүлөт да. Сиздердин ошол мисалы үчүн бир жакта өрт чыгып атканда, сиздер шашып баратканда сиздерде дагы болот да андайлар көп да. Алдыңыздарды жолуңуздарды топ анан кеч келди деп сиздерди күнөөлөп калышат да. Болот андай. Ошол убакта сиздерге дагы сиздердин жолуңуздарды тосуп алган ошондой машина унааларга чара көрүлөбү? Же андайлар жокпу? Албетте урушат да. Биздин атайын өрт өчүрүүчү машиналарда видео регистраторлор бар. МВДнын дагы түз номерлери биздерге берилген. Андайларды видеого тартып жиберип коебуз. Бирок ушу машина айдоочу, унаа айдоочуларга айрылып коет элек. Кээ бирөө музыканы коюп алышат. Артына келаткан атайын өрт өчүрүүчү машиналерди байкабай калышат. Звуковой, световой сигналдарды байкабай калышат да. Кээ бирөө байкаса дагы туруп алышат. Ошо бир кайрылып коелу, туура басып келдиңиз. Кичине көңүл буруп коюшса, сыйлап коюшса депчи. Анан могу кесиптешим айткандай жанагы 101 анан 112 кызматына чалыш керек. Кээ бирөө чалып туруп эле паника менен үй өртүнө эле коюп ташташат да. Шашпай, даректи туура бериш керек. Маалыматты так бериш керек да. Биз каяка чыгарыбызды билбейбиз. Кээ бирөө каяка чаларын билбейт. Тиги таанышым чалды деп бири-бирине ишенип отурушат дагы убакыт узарып кетет да. Мындайча айтканда мы теряем золотые минуты дегендейчи. Ошон үчүн маалыматты туура жана так бериш керек да. Такай өрт болду, кандай бир кырсык болду, көрүп калдыңызбы, 112 кызматына чалыңыздар. Аяктан бүт силерге биринчи жардам кызматкерлери керек болобу, милициянын кызматкерлери керек болобу, биздин жардамыбыз керек болобу, аякта бүт маалымат обрабатывать этип туруп, керектүү службалар барат да. То есть убакыт утуп кетебиз да ал жактанчы. Ошо айтарым. Азыр сиздерге негизи ошол ÖKM кызматкерлерине ошол өрт өчүрүү боюнча эмнелер жетишпейт? Азыркы учурда баардыгы жетишет. Биз жана боевкада окот атайын кийим кечебиз. Аларыбызда берилген жаңы мынакей акыркы 2 жылда жаңы техникалар келди, өрт өчүрүүчү. Баягыларыбыз 4 тонна болсо азыр 5 тонна, 6 тонналыктар Суу атат. суу атат. Негизи жанакы кабат үйлөр салынып атпайбы? 10-5 этаж. Ошонун башкы кабаттары өрттөнүп кеткен маалда кандай чара көрөсүздөр мисалы үчүн? Ошол жака чейин жетеби? Автолестницаларыбыз бар, атайын берилген. Жана чоң кабат үйлөрдө жанагы пожарный крандар бар. Өзүбүздүн техникабыз жана каражаттарыбыз жетиштүү. Дагы бизде жанагы өздүк курамдын көчүрмөндүк даярдыгын жогорулатуу боюнча күнүгө машыгуулар өтүп турат. Сиз жана айтып кеттиңиз го, кандай чаралар бар. Ушу күнүгө даярдыкта ар дайым. Урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бул жакта мындайки бир гана тез жардам автомашинасын тосуп астына түшүп алып, болбосо жол бербей койсоңуздар, ал жакта сиздерге чара бир эле ал жактан көрүлбөйт экен. Ушул МЧС, ÖKM кызматкерлеринин дагы жанакындай шашылыш түрдө баратканда алдынан чыгып калсаңыздар, сиздерге дагы жанакындай айып пулдар салынат экен. Ошондуктан колдон келишинче кой берип, өткөрүп жибергенге аракетибизди кылышыбыз керек экен да. Эми сиздер мындай кененирээк түшүндүрүп бере алдыңыздар. Үйдө от жагуу боюнча балдарга жактырбагыла деп айттыңыздар.
Андан сырткары жанакындай солярка, бензин колдонбоңуздар деп айттыңыздар. Андан сырткары дагы эмнелерди айта аласыздар? Жана сиз айтып кеткендей кички магазин, кафелерди отпайсызбы? Иштетип атканда жанагы көбү кустарный обогревательдерди колдонуп калышат да. Анан уктап калышат. Актан искра чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанакы ОП5 деген порошковый огнетушителдер болот. Ошону сунушталат элек, бүт мекемелер болобу, үйгө болсо эле коюп койсо, бул арзан нерсе. Мындай өзүңүздүн өмүрүңүздү дагы анан кийин билеген үйдү сактап калат да. Ошол кички магазин болсо дагы канча деген товар бар, элдер кредитке алып иштегендер бар. Ошон үчүн жанакы порошковый болсо дагы хотя бы ошондой огнетушителдерди ар бир жаран үйүнө, машинесине болобу, магазине болобу ошондойлорду сактап койсо деп суранат элек. Аны дагы кээ бирөө бар, жанакы текшерип калат деп алып коюп коюшат. Ал тура берет. Анын индикатору бар, түшүп калат да, ал порошок да. Престе ошону аны бир айда бир жолу мынтип чайпап коюш керек да. Потому что ал жапжаң туруп эле жараксыз болуп калат. Көбү аны мына бизде жапжаң алдык деп коюп коюшат да. Ошонун андагы эксплуатациясын билиш керек, кандай колдонуш керек. Билбесе мынакей 101 кызматтар кызматына чалсын, келип түшүндүрүп беребиз, айтып беребиз. Аяктан уялчу нерсеси жок. Ошол кичинекей огнетушитель мындай өмүрүңүздү, буюмуңузду, оокатыңызды сактап калат да. Ошондо ар бир көрүүчү билип алса болот экен да. Ар бир жаран билип алса, бир айга жеткирбейди деле мындай бат-баттан балким бошой калган убагында деле мынтип чайкап коюп турса болобу, же чайкаганга болбойбу бат-бат мындай дайыма? Деме амал өтө эле көп чайкаштын керектиги эле жок, просто жанагы кички балалардан өйдөрөөк алып коюш керек. Анын атайын жанагы пломбасы болот. Ал жанагы эмне эмеси? Чикасы болот атайын. Предохранитель да, мындай кички балалар ойноп базып албаш үчүнчү. Атайын ошонусун жулуп албасын. Ошон үчүн кичине 60-70 сантиметр өйдөрөөк алып коюш керек, кички балалар ойнобосун. Аны да колдонгондо келген жана айткандай бизге келип кайрылышса, жакшылап үйрөтүп беребиз, түшүндүрүп беребиз. Ал керектүү нерсе да. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ошо өрт жөнүндө жалпы биздин көрүүчүлөргө, жалпы элибизге түшүндүрүп бергениңиздер үчүн дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Мүмкүн болсо дагы сурооңуздар болсо, биздин экранга, андан сырткары Facebook, Instagram, YouTube баракчаларына дагы кайрылсаңыздар, же болбосо айткан номерлерге өзүңүздөр түз чалып байланышсаңыздар дагы болот экен. Дайыма жооп берип турасыздар. Дайыма 24 саат. 24 саат бою ошол жактан жооп ала аласыздар. Дагы түшүнбөй калган сурооңуздар болсо алдына жазып койсоңуздар, же болбосо өзүңүздөр чалсаңыздар кененирээк түшүндүрүп берет. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сак болуңуздар. Кыш келди, айткандай тоого чыкканда дагы, ошондой эле от жаккандан дагы сактаныңыздар. Муз үстүндө ойногондон да сактаныңыздар. Көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык каалайбыз.